Быйыл кезектеги күзгү аскердик чакыруу сентябрь айынан ноябрга чейин жүргүзүлөт. Ага чейин аскер комиссариаттары 18 жаштан 25 жашка чейин аскерге жарамдуу жигиттердин тизмесин тактап тандоо иштерин алып барууда. Эркек жарандар жалпы аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө чакыртылат. 1 сентябрдан баштап 30 ноябрга чейин биз күзгү чакыруу иш-чараларын өткөрөбүз. Бул мөөнөттүү аскердик кызматка чакыруу жана ошондой эле альтернативалык кызматка чакыруу иш-чаралары болот. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында аскер комиссариаттары аркылуу изилдөө, тандоо иштери жүргүзүлүп жатат. Жарандарды Кыргыз Республикасынын эркек жарандарын 18 жаштан 25 жашка чейинки эркек жарандары аскерден кийинки калтыруу укугу жок болсо, аскердик кызматка чакырылат. Президент куралдуу күчтөрдүн аскердик түзүмдөрүнүн запаска бошотуу жана сентябрь-ноябрь айларында кезектеги аскерге чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Башкы штабтан билдиргендей, жарлыктан кийин министрлер кабинетинин токтому чыгат. Андан кийин коргоо министринин генералдык штабтын башчысынын буйругу чыгып, анын негизинде аскерге чакыруу өнөктүгү өтөт. Соңку жылдары аскерге барган жаштардын саны арбып жатканын айткан эксперттер жаштарга мекендик коргоо ыйык милдет экенин, терең түшүндүрүү керек экенин айтышат. Себеби аскер жаш уландарды тартипке, тактыкка гана эмес, эл жерин сүйүүгө чоң тарбия берет. Аскерге барган жигиттердин баары тең өтө чоң даярдыгы бар, көз караштары түз мамлекет үчүн. Кыргыз салтын, маданиятын, ата тектин баатырчылыгын билген түзүк жигиттер келиш керек. Анткени бүгүн аскерге барып келген адамдар мамлекеттик ишке өтө алат. Ким аскерге барбаса, ал мамлекеттик ишке барбайт. Ошондой закон бар. Демек бүгүнкү күндө ата-энелердин баары тең балдарын аскерге жибергенге аракеттенет. Маалым болгондой, аскерге чакырыла турган жарандар куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын, коргоо министрлигинин, мамлекеттик чек ара кызматынын, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, жазаларды аткаруу кызматынын кошуундарын жана бөлүктөрүндө аскердик кызмат өтөшөт. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.